Адамдардын көнүмүш жашоо образын радикалдуу өзгөрткөн ачылыштар, окуялар болгон. Мисалы электричество, ичинен күүчү кыймылдаткыч, телевидение менен радио, мына азыр компьютер менен интернет. Булар адамдын жашоо образын, алардын привычкаларын, келерки муундардын ой жүгүртүү үчүн түп тамырынан өзгөрткөн. Бирок ошо байкалбаган дагы бир ачылыштардын бири 19 кылымдын экинчи жарымында ачылган кызытма лампалар. Лампа накаливания деп коет. Кызытма лампалар болгон. Бул да турмуш тиричиликтин шартын, адамдардын жүрүм турумун революциялык өзгөрткөн ачылыш болгон. Вольфрам зымын аркылуу электр ток өткөндө ал ысыйт. Ал ысыганда ошол жарык чыгарат. Бирок ошол кеткен электр энергиянын 90% кызытканга кетет, жылуулукка. 10% жарыкка кетет. Бул абдан экономдуу эмес, мындай тойбос лампа болгон. Бирок ушу 100 жылдан ашык адамдар ушуну менен бактылуу болуп жашап келген. 60-жылдары Кыргызстандын Майлюсай шаарында электролампа заводу ачылган. Бул жана орусча айтканда градообразующий шаардын ошол өзөгүн түзгөн өндүрүш болгон. Ошол кезде бир 20 миңге жакын 17-18 миң калчы өчсө, ошонун 6 миң, кээ бир булактарда 7 миңге чейин дейт. Адам ушул завод менен мындай байланышкан, иштешкен. Күтүүсүздөн 90-жылдары жарык берүү тармагында дагы бир өзүнчө революция болду. Бул диоддуу жарык берүүчү лампалар чыкты. Светодиодный деп коет. Ал электр энергияны абдан аз жейт. 10 эсе экономдуу, ийкемдүү, ар кандай формаларда, ар кандай дизайнда жасаса болот. Ыңгайлуу пайдаланганга. Дүнүйө бара-бара мына ошого өтүп атат. Союз тараган маал менен лампанын жаңы түрүнө кызыгуу өтүү башталганы бир убакта болгону Майлюсу шаарынын анын жашоочуларынын тагдырына мындай драматикалык чоң мындай таасир тийгизди. Биринчиден эски байланыштар үзүлдү. Экинчиден кызытма лампалардын күнү бүттү. Ошентип кызытма лампалардын күнү бүтүп баратат. Улам колдонуучулардын саны азаюуда. Өчөшкөнсүп Өзбекстан менен Тажикстан кызытма лампаларды албайбыз, жаңы лампаларга өтүш керек деген чечим чыгарды. Азыр Майлюсунун продукциясын, лампаларын цивилизацияга жетпеген деп коелук. Цивилизация жетпеген Түркмөнстандын айылдарында, Россиянын айылдарында, Казакстандын талааларында, Монголиянын талааларында жашаган калк алып жатат. Жада калса Кыргызстандын ичинде азыр жаңы үй куруп, жаңы ремонт кылгандар светодиоддуу освещение коюп калышты. Ошентип бул лампа акырындап биздин турмуш тиричилигибизден чыгып атат. Мына ушулардын баары ошол шаарды депрессиялык шаарга айландырды. Лампалык заводдун тагдыры ары болду, бери болду, банкрот болду. Мамлекет 22-жылы өзүнө алды. Бул жөн эле лампа завод эмес, бул ошол шаардыктардын тагдыры.
Мамлекет албетте анын үчүн жооп берет. Азыр ошол заводду жандандыруу аракети болуп жатат. Союздун убагында 300 миллион лампа чыкчу экен. Азыр 100 миллионго чейин чыгат. Өндүрүш мүмкүнчүлүктөрү бар. Лампа деген бул айнек өндүрүшү да. Айнек өндүрүүнү айнекти башка продукцияларды да чыгарса болот. Ошентип Кыргыз өкмөтү эми бул лампа накаливание аз өтүп аткандан кийин лед лампаларга, диодный лампаларды да чыгарып атыптыр, бирок баасы кымбат болуп Кытайдын товарын алдырып коюп атабыз да. Ошол жол ошол лед светодиодный лампаларды арзан чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Бирок ага чейин үйрөнгөнгө чейин адамдарга иш берген башка продукцияларды дагы мындай чыгарыш керек. Бул өкмөттүн чечими. 1 миллиард сомдой акча бөлүп, анан Германиядан бөтөлкө чыгара турган заводко оборудование заказ беришиптир. Мен жайында отпуска убагында өкмөттүн төрагасынын орун басары Төрөбаев менен жолуктум. Ал айтты, Өмүрбек ака, ушу Майлисо заводу Германияга оборудование заказ бердик элек. Эмне болуп атат экен? Бул кандай ишкана? Ишенсе болобу? Качан оборудование Кыргызстанга келип калат? Деп сурангандыктан мына кече Айбек биз экөөбүз барып заводко таанышып келдик. Ишенсе боло турган солидный завод экен. Ада деген эл аралык группанын мүчөсү экен. Ал группада ушул 21 000 адам иштеп, соода көлөмү 10 миллиард евродон ашат экен. 500 дүйнөдөгү заводдордо булардын оборудованиялары иштеп атыптыр. Биз барган Хая заводу ушул биздин заказды 4 айда аткарам дейт. Азыр бир гана кырдаал кармап атыптыр. Майлису заводу кандай бөтөлкөлөрдү чыгарабыз деп өзүлөрү аныктай элек. Биз бол 4 түрдүү бөтөлкөнү чыгарабыз десе, биз ошого формаларды даярдап беребиз. 4 айдын ичинде алып барып орнотуп коебуз. Бүгүн заказ ушинтип келип түшсө, эгер 1-2 айдан кийин келсе, 5-6 айга чейин кармалып калышы мүмкүн. Дейт, анткени алардын 7 ай анчасында 7 оборудование жыйналып атат. Бирөөсү бүтүп атыптыр. Ошол жерде биздикин жыйнайт болуш керек. Ал эми орун бош болбой калса, ал бүткөнчө мындай кыргыздар күтүп турушка туура келет. Ал бир эле оборудование жылына 80 миллион бөтөлкө чыгарат экен. Азыр мына 100 миллион лампа чыгарып атабыз. 80 миллион бөтөлкө чыгат экен. Ар бир кыргызстандыкка бир 10дон ашык бөтөлкө туура келет экен. Демек, алардын көпчүлүгү экспортко кеткен сапатта болуш керек. Бүгүн бизден чыккан лампанын 100 миллион лампанын 90% экспортко кетип атат. Кыргызстан өзү экспорту импортуна караганда 2,5-3 эсе аз өлкөбүз. Экспортко чыгуучу заманбап айыл чарба продукциясын, тиги продукциясын эсеп алганда технологияны талап кылган тиги өндүрүшүбүз жок эсе. Эгер ошол бөтөлкө чыгарган завод иштеп калса, бул биринчиден жумуш орду майлисолуктарга, экинчиден шаардын жана республиканын бюджетине кошумча акча, үчүнчүдөн бул экспорт, анан төртүнчүдөн ошол заводдун ашыкча акчасы пайда болуп, заводду реконструкциялаганга, жаңы технологияларды алып келгенге алардын мүмкүнчүлүгү ачылат. Мына биз барып сүйлөшүп, заводдун ошол жетекчилери сентябрь айынын аягында, октябрда Майлису заводуна өзүнүн жумушчу группасын жөнөткөн атат. Алар барып цехти, территорияны көрүп, кандай, кайсыл жерлерге орнотсок болот айтат. Ошол бөтөлкө чыгарган заводко бардык. Чоң заводдон 2 эле адам көрдүм мен.
баары автоматташтырылган. Ошол немис бизди алып жүргөн жигит Александр Кайзер деген жигит, бул кыргызстандык жигит, Чүйдүн Беловоз айылынан болот. Кыргызстандан политехти бүткөн экен. Ал айтат, силер полуавтомат алышыңар керек. Анткени адамдар иштегендей болуш керек. Ошол тиги бөтөлкөлөрдү кабыл алган, тараларга салган, аларды упаковать этип чыгарып аткан жерлерге адам башка мындай сатканга, складтарга сактаганга мына адамдар керек болот. Полуавтомат алгыла деп, ал биз жөнүндө ойлонуп атат. Мен ушул жерден бир нерсени айткым келет. Мен азыр 3 чоң завод менен иштеп атам. Дүйнөлүк деңгээлдеги заводдо ошол 2-nin 3-түн катарына киришет да. И ошол жерден Кыргызстандан келген адамдар иштешет. Бир жерде кыргыз жигит иштейт, калгандары немис болсо дагы ошол Кыргызстандан келишкендер. Ошолор бизге жан тартат, жардам берип чуркашат, өзлөрүнүн жетекчилерин агитация кылып, үгүттөп, ошол Кыргызстанга барыш керек, жакшы эл, жакшы жер деп бизди ошол үгүттөйт. Мен муну айтканым, биринчиден немис болсо деле алар баары бир тууган сезими калат экен, жердеш сезими. Анан эң негизгиси, мындан 20 жыл мурун окуганы келип Германияга. Анан бул жерде калып иштеп калган кыргыз кыздар, жигиттер бүгүн жетекчилик постторго мындай жетип калышты. Алар да өз компаниясын Кыргызстанга мындай татканга аракет кылышат. Муну айтып атканым, эстегеним себеби, мына азыр акыркы жылдары Германияга көп кыргыз жаштары келип атат. Кесип алганга, жогорку билим алганга, бул жерде иштегенге. Анан мен да өзүм ойлоном, тың балдарыбыздын баары бул жакка келе берсе, Кыргызстан эмне болот деп. Элибиз да ойлонот. Бирок жакшы жактарын дагы унутпай айта жүрүшүбүз керек экен. Бул жактан кесип билим ал бизнести уюштуруудан үйрөнбөстөн байланышта бар. Эгер бул жерде чоң компанияларды иштеп, авторитетке ээ болуп калса, ошол компанияларды Кыргызстанга тартат. Технологияларды алып барат. Биз билбеген нерселерди алып барат. Анан ошентип биздин экспорттук потенциалыбыз өсөт. Мамлекетибиз бай болот. Жаңы жумуш орундары ачылат. Мен ушул мыйзам ченеликти байкадым. Эгер өнүккөн өлкөлөргө келип канча биздин жаштарыбыз көп иштесе, Кыргызстанга ошончо салым тигил же бул формада салым көбөйөт экен. Айбек, эми ушул ишти көзөмөлдөп, жана немис туугандарга, Александр Кайзерге ушул жардам берип, ушул Кыргызстанга сапарын жасат. Бул канчалык тез бүтсө, кыргыз экономикасына эмес, конкреттүү адамдарга, Мали Сай шаарынын тургундарына жакшы. Биз колубуздан келген жардамды берели.